Заводдун канча турат? Жана келе турган жана модернизация. Кыйылышын азырында период кылып атабыз. 2025-жылы Жалалабадта нефтини кайра иштетүүчү завод курулат. Учурда иштин биринчи этабы аяктаган. 3 жыл аралыгында жасалуучу иштер туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго маалымат берилди. Министр тапшырмасы менен ошо 24-жылдын 4-кварталына бүтүргүлө деп бизге тапшырма берип кетти. Кудай буюрса ошо 25-жылдан баштап жаңы заманбап нефтини кайра иштетүү заводу курулат. Ошол эле негизде биздин ошол завод 500 000 тонна нефтини, бир жылда 500 000 тонна нефтини переработка кыла алат. Иш сапардын алкагында төрага Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун техникалык базасы жана жумушчулардын ден соолугун чыңдоо имаратын оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн абал менен таанышты. Андан соң жетекчилик тарабынан сунушталган бизнес план боюнча маалыматтарды укту. 5 жылдык долбоорду колдоого аларын айтып, бир топ тапшырмаларды койду. Долбоордун алкагында биз жаңы 200 скважина буруп этели деп атабыз. Проекттин мөөнөтү 5 жылдык. Бүгүн премьер-министрибиз ага айтты, ошо 5 жылдын ичинде ал проект бир жагынан реализация болуш керек, экинчи жагынан ошол эле учурда ошол проектинин окупаемостунда ошо 5 жылдык мөөнөт коюп берди. Азыр эми биз адистерибиз менен ошонун үстүндө иш жүргүзөбүз. Андан соң Кочкор Ата шаарында жайгашкан жергиликтүү бюджеттин жана райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган сметалык баасы 52 миллион сомду түзгөн 50 орундуу төрөт бөлүмүнүн ачылышына катышып, имараттын абалы менен таанышып чыкты. Баарыңыздарды президенттин атынан, өзүмдүн атымдан баланын жана эненин өмүрүн менен күрөшкөн дарыгерлерди жаңы имараттуу болушуңуздар менен куттуктайм. Бала бакыт, элдин кубанычына кубаныч кошкон төрөт үй, ак жолтой болсун. Конкурс боюнча 2023-жылдын 3-кварталында пайдаланууга берилет делген, бирок мөөнөтүнөн эрте берилип жатат. Бул үчүн курулушчуларга дагы терең ыраазычылык. Акылбек Жапаров Жалалабад областына болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Жалалабад шаарынын аймагын кеңейтүү, өнүктүрүү программасы менен Сузак районундагы номер 20 дамбанын абалы, Базаркоргон районунда курулуп жаткан жазаларды аткаруу мекемесинин курулушу жана Жалалабадтагы райондор аралык жылуулук жана жабдуу өндүрүштүк бирикмесинин абалы менен таанышты. Диана Раимжанова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.